Электрондук тейлөө бардык багыттагы насыялар түрдүү долбоордук сунуштун баарын РСК банкынан табууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Калкты заманбап тейлөөнү колго алган банк Өзгөн райондук филиалын жаңы имарат менен камсыздады. Борбордук көчөдөн орун алган банктын ачылышы тиешелүү кызматтардын катышуусу менен коштолду. Ушундай банктар элге кызмат кылсын дейли. Ачылуу деген шарттар кол чатырда турат. РСК 21 жылдан бери өзгөн элин банктык кызмат менен тейлөөдө. Барган сайын кардардын көбөйгөнү кызматты жакшыртууга түрткөн. Андыктан жаңы имарат кызмат орундары менен кеңейип, тейлөөнүн сапаты өнүктүрүүгө багытталган. Банк кеңсесинин ачылышына өздөрү менен өнөктөш тараптарды күбөлөндүрдү. Өзгөн районунун борборунда дагы эң адам жыш жайгашкан жеринде, базардын алдында ушундай чоң филиалдын имаратынын ачылыш аземинде турабыз. Мен айтмакчымын, ушул филиалдын көрсөткөн кызматы жалпы Кыргызстандын элине, ошонун ичинде Өзгөн районунда, Өзгөн шаарынын элине илем кут келген болсун. Бир эң канал, бул 7-чи канал. Ар дайым так маалыматты, ачык маалыматты жеткирип келет. Андыктан ушул РСК банк менен тыгыз байланышта жүргөн ар дайым 7-чи каналды колжоп коңуздар, мына бүгүндөгү ушул маалымат. Өнөктөштөрдүн катарында 7-чи каналдагы бар. Канал банктын социалдык багытын колдойт. Андан сырткары сапаттуу тейлөөнү колго алган кызматкерлердин ишине ийгилик каалап, эфирдик мүнөттөр белек катары ыйгарылды. Мындай мүмкүнчүлүк РСК банкына күтүлбөгөн белек болду. Ишиңизде дагы ийгилик болсун. Банкирлердин ою максаты акча көбөйсүн, көбүрөөк клиент болсун деп, ошол тилектериңизден иш күчүңүздү ачсын. Ал эми биз ушул өзүбүздүн 7-чи каналдардан біз бүгүнкү күндө стандарттык көрсөтүүдө бүткүл Кыргызстанга чыгып жатабыз. Сиздерге ошол эч кандай төлөмү жок эле ушул өзүбүздүн эфирибиздеги бир 70 миңдик көрсөтүүнү сонго. Сиздерге банктер сонду билесиңерби жакшыраак. Сол менен 70 миңдик услуганы сиздерге биз атайын чыгарылыш, өзүбүздүн кабар маалымат программабызда ушул жаңы жакшы көрсөтүүлөргө сөйлөйбүз. Ишиңизде ийгилик болсун, жакшы болсун. РСК мамлекеттик банк болгондуктан мында кайрылгандардын саны көп. Андыктан көпчүлүк учурда кезек күтүүлөр да көп орун алчу. Эми кызматкерлер аны өз убагында тейлөөгө ишендирүүдө. Электрондук тейлөө дагы ишке кирген. Акча алуучу кассалары дагы ыңгайлашкан. Анда чоң суммадагы каражат алган кардар үчүн атайын бөлмөлөр ажыратылган. Анда коопсуздук жагы эске алынган. Качандыр бир сел алганда бир ушул жерде ушул РСК банктын өзүнөн акча алганбыз. Ал жагынан да жакшы кабыл алышып, бул жердеги тейлегендер жакшы неметишкен. Эми азыр бул жерде дагы жаңы түшүптүр. Жаңы түшкөн нерсе негедир жакшы го. Анан азыр бул жерде деле жакшы тейлешип, эми бул жагына ушул РСК банкы мындан ары өнүгүп, андан ары ишин уланта берсин, элдерди тейлей берсин. Бул жагына жакшы ыраазычылык билдирем.